Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 май 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы микрорайон Жалда жүрөм туғандар. Ошол жерден 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира бар экен. Ошол квартира жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи ролик баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Ахунбаева көчөсүнүн жээги. Баха Гагаринага Баха Ахунбаевага ориентир алсаңыздар болот, же болбосо Тыналиев Ахунбаевага ориентир алсаңыздар болот. Ошол экөөнүн ортосунда мынакей Авангард курулуш компаниясы салган, курган 5 кабаттуу үйдө 3 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан тугандар. Авангард деп жазылып турат. Ушул жерге келе бересиздер, короосуна киресиздер. Ал жагын азыр мен видео жүрүшүндө көргөзөм. Так, дагы эмне маалымат. Бул жерден шаардын бурч-бурчунда көптөгөн эле маршруткалар менен бара аласыздар. Мынакей автобустар деле бар. Жакын жерде Монастырк университети, бир аз чыгышты карай бассаңыздар, Ататүрк парктары болуп кете берет тугандар. Мына ушундай. Так. Эмне кыласам мен? Эми барып калган маалыматтарды сиздер подписаться басышын баспаңыздар. Күн сайын сиздерге мен сатылуучу үйлөр, квартиралар, жер тамдарды көргөзөм. Мынакей тугандар, бул сатылуучу квартира жайгашкан көп кабаттуу үйдүн короосу. Парковка делегенен, ал тарабында дарактар, зеленый зона и төрүндө балдар ойногон аянтчасы бар экен. 5 этаж болгон мондай 5 этаждуу үй, көп ызы чуу жок, тынч, мынакей жакшынакай жерде жайгашкан тугандар. Киресиздер, негизги дарбаза менен кирип, оң тарапты карап кетсеңиздер, мынакей бул подъездде, бул туштарда подъездде сатылуучу квартирабыз жайгашкан тугандар. Азыр кирип калган маалыматты берейин. Подъездге киргениңиздерде эле оң тараптагы биринчи эшик бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартиранын эшиги болуп калат тугандар. Бул 3 бөлмөлүү сатылуучу квартирабыздын кире бериши тугандар, мынакей холл. Бул жерден калган бөлмөлөргө бир шекелден өтүп кете алабыз. Жалпысынан 78 квадрат метр. Видеонун башында айткандай, 5 этаж үйдүн биринчи этажында жайгашкан. Бул кире бериш. Анан коммуникация боюнча айтсак, бар центральный отопление, центральный природный газ бар. И киргенде эле оң тарапта бул жерде кладовка. И ажаткана өзүнчө бөлмөдө, душван өзүнчө бөлмөдө, ажаткана өзүнчө бөлмөдө жайгашкан жана бул биринчи бөлмөбүз. Бир спальный бөлмө. Көрүп тургансыздар, ремонт. Мебелдер боюнча айтсак, кээ бир мебелдер калат, кээ бир мебелдерди алып кетебиз дейт. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Көрүп тургансыздар, чугунный отопление батареялары. И мынакей бул жерден короосу кенен көрүнөт. Негизинен ага жаккан жери короосу, парковкалары, мынакей дарактар бар. Үйдө жагында балдар ойногон аянтчалар бар, кенен жакты. Так, андан ары. Кийинки бөлмө. Мынакей бул жакта дагы бир мындай чоң бөлмө. Полдар ламинат. Көрсөңүздөр, ремонт. Күн өткөн тарабынан, түштүк тарабынан терезе орнотулган, мынакей тугандар. Так, дагы эмне маалымат. Опс. Андан ары. Бул жерде ванна, душ. Балдары кафель, потолок пластик. Полдор деле кафель экен тугандар. Так, андан ары. Бул жерде ажаткана. Ракайын орнотулуп суу чыгарылган. И андан ары бакта мынакей кухня тугандар. Газовый плита, электрический плита, ракайын орнотулуп суу чыгарылган. Вытяжка и түндүк тараптан терезе, темирден болгон решеткалары деле бар экен тугандар. Документтер боюнча баары так жайында. Алсаңыздар эле үй ээси өзү сиздерге ошол күнү өткөрүп берем дейт. Эгер воскресенье болуп калбаса күн, же ошол дем алыш күнү болуп калбаса эле сиздерге ошол күнү өткөрүп берилет. Жана бул жакта зал. Мынакей зал. Түндүк тарабынан терезе. Көрүп тургансыздар, ремонт. Так. Мына ушундай. Дагы эмне маалымат тугандар. Мектептер боюнча да короодо айттым эле. Теге жакын жерде Монастырк университети, мектептер, китайский мектеп, Ахунбаева Баха, бул жерде кесилиши болуп калат үйүбүз. Жал,
15-32 дарек. Так, бұл 78 квадрат метр болған квартирабыздың басы $82,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номеринен экранга эсителдеп калтырам тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.